үйдөгү психологиялык климаттын начардыгы, үйдө уруш талаштын, жаңжалдын көп болушу, ата-энелердин ажыроосу балага стресс, өтө катуу стресс болот. Бул анын дагы кийинки жашоосуна сөзсүз түрдө өзүнүн таасирин тийгизет. Үчүнчү стресс балага эки эненин болуусу. Башта айтканда өзүнүн апасы дагы бар, анан чоң энеси дагы бар. Мына ошол учурда бала кимдин таасиринде көбүрөөк болуп калса, ошол жакка ыктап калат да, экинчи жагы аны эмне кыла баштайт? Өзүнчө башкача кодулай баштайт да. Мен энеси болом, анын үчүн бул чоң энесине көбүрөөк тартат. Балада эки ортосунда тандоо өтө кыйын да. Ошондой көп кыйналып калат. Анан дагы бир бизде эң жаман адаттардын бири баланы өзүбүздүн экинчи жарымыбызга каршы пайдаланабыз. Мисалы билесиздер да, мынагу эмеде Кадам жайдагы окуя. Күйөөсү Москвада экен, анан ал менен тиги бир сөз талашып кетиппи, же аны келбей атабы, же башкабы, анан ошонун кыздарын урган. Эсиңизде барбы? Мына ошондой баягы ютубтарда аябай көп болуп кетти да, ушуга окшогон балага да катуу таасир этет. Мына жакында эле баягы Алайда болду, өзүнүн аялына өчөшүп, баласын катуу сөздөр менен урушуп, балага психологиялык травма жеткизди. Бул дагы эң жаман көрүнүш. Бала эч качан апам жакшы, атам жакшы, жаман дей албайт. Балага экөө тең бирдей. Кыргызда эки көзү тең бирдей болсун деген сөз бар го. Бул деген атасы дагы, энеси дагы бала үчүн бирдей. Ошон үчүн биз эч качан балага кимди жакшы көрөсүң, апаңбы же атаңбы деп сурабашыбыз керек. Бул балага травма болот. Анан үчүнчү травма эненин көп кийлигишүүсү. Кийинки травмабыз эненин көп кийлигишүүсү. Баягы бала чоңоюп атат, ага карабай эле эне баягы кадимкидей жаш бала окшоп эле мамиле кылып атса, бул балага катуу стресс болот экен. Анан слишком много мамы деп коет кедечи. Бул деген бала мектепке барса деле, бала кийинеме болсо деле энесинин камкордугунан кутула албай калат да. Баланы өзүнчө дем алганы бербеген камкордук бул дагы жаман нерсе. Кийинки баланы шылдыңдоо. Башта айтканда балага лакаптарды коюу, ар кандай сөздөрдү айтып аны шылдыңдап, бирөөлөрдүн алдында анын аброюн түшүрүү, бул дагы чоң стресс болот. Анан баланы сөзсүз түрдө баягы физикалык зомбулук деп коебуз го, баланы какыс кокус кылып уруу, аны мындай жаман абалга алып келүү, анын муктаждыктарын канааттандырбоо, аны четке кагуу, бул дагы балага катуу стресс алып келет. Жана акыркы биз дайыма эле баланы коркутканда кээ бир ата-энелер ушундай бар да. Сен эгер азыр жакшы бала болбосоң, мен сени бабайкага берип коем. Же болбосо мен сени азыр барып туруп детдомго тапшырып коем. Бул эң чоң стресс бала үчүн. Бала баягы өзүнүн үй бүлөгө керек эмес экенмин деп сезип калат дагы, өзүн ошол жерден баягы өзүнүн бир дүйнөсүнө түшүп кетиши мүмкүн да. Бала тарбиялап атканда сөзсүз ушул нерселерди эске алышыңар керек. Эске алышпаса, баланын психикасына доо кетип калышы мүмкүн. Анан баланы тарбиялаганда дагы бир эң негизги кээде кемчилик болуп калат. Ата-энеси баланы кимдир бирөөнүн баласына окшотпош керек. Салыштырбаш керек. Мисалы, өзүнүн үйүндө эле баягы балдарга эле, өзүнүн балдарын эле салыштырбаш керек. Мисалы, эжең карачы кандай жакшы иш кылып атат, сенин болсо колуңан эчтеке келбейт. Мына ушул жерде баланын психикасына доо кетип атат.